урматтуу кесиптештер, урматтуу мекендештер, менин пикиримде бир маанилүү маселеге, өзөктүү маселеге, Кыргызстандын мамлекетинин бекемдигин камтыган маселеге кыска бир кайрылуу кылып коеюн дедим элем. Ушул улуу тарыхый трибунадан. Урматтуу туугандар, бардыгыбызга белгилүү болгондой, 1991 жылы Беловежская пущада 3 мамлекеттин жетекчилигинин алдында союз таркады. Жыйынтыгында 15 эгемендүү мамлекеттер пайда болду. Биздин дагы мамлекеттин жетекчисине тагдырдын тамашасы менен Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун калкалоозу менен, сунушу менен илимий чөйрөдөгү чарбалык иште мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы жок инсан келип калган. Туңгуч президентибиз. Албетте жакшы жактары да болду. Бирок ошону менен бирге мен бир нерсени өзгөчө мааниге ээ катары баалап кетким келет. Ал келери менен эмне деди? Биз мындан ары эч качан согушпайбыз, тынчтыкты сүйгөн мамлекет болобуз. Демек, аскердик күчтөрдүн кармап, аны көбөйтүүнүн кажети жок деди. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда, андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Жыйынтыгында 30 жыл аралыкта аскердик техникалар сатылгандары сатылды, дат баскандары дат басып жок болду. Ошол учурда башка мамлекеттердин жетекчилери, маселен, Азербайжанда Гейдар Алиев, Өзбекстанда Ислам Абдуганиевич Каримов абдан көрөгөчтүү кыйын жетекчилер болгонун тарых таразалады, далилдеди. Урматтуу туугандар, 21-кылым адам затынын прогресси өнүккөн учур. Согуштар, кагылышуулар, конфликттер бардыгы артта калган. Бирок ага карабастан мына азыркы тапта Россия Федерация менен Украинанын ортосунда спецоперация деп коет, кандуу кагылышуу болуп атат. Израиль менен Палестинада кандуу кагылышуу болуп атат. Кече Индия менен Пакистан бири-бирине ракета атышып, бираз калды кандуу кагылышууга. Бул деген эмнеден кабар берет экен? Бул деген биздин ата-бабаларыбыз илгериле таамай туура айтып кеткен экен. Өзүңө сак бол, кошунаңды уру тутпа. Аскердик техникаң, аскери күчтөрүң бекем болушу керек деген. Ошон үчүн, урматтуу агайын туугандар, азыркы жагдайды эске алуу менен 21-кылымда биз дагы ойлойт элем, өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүз, аскердик техникаларыбыз бул багытта максималдуу түрдө күчтүү болушу керек. Бул деген Кыргызстан агрессиялык ой пикирди билдирүү максатында эмес, тескерисинче коргонуу максатында. Ким кол сала турган болсо, тиешелүү жооп кайтаруу максатында. Эми сөздүн того тер жери. Аскердик түзүмдөрдү, күчтү бардыгын уйткузуу болгон жарандар түзөт. Кыргызстанда сиздер билгендей 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте, бир түндүктүн астында. Бирок аскердик кызмат өтөөгө келгенде 90%-нан ашыгы жалаң гана кыргызы, улуту кыргыз болгон инсандар өтөт экен. Мен ойлойт элем бардыгыбыз Кыргызстанда жашагандан кийин, Кыргызстанда туулгандан кийин, киндик каныбыз Кыргызстанда тамгандан кийин бардыгыбыз милдеттүүбүз. Мекенибизди коргогонго, милдеттүү түрдө мөөнөтүнө жараша аскердик кызмат өтөөгө. Себеп мекенибиз, мамлекетибиз эгемендүү Кыргызстан бир. Бул деген сөз, урматтуу агайын туугандар, улутчулдук маселени көтөрүү эмес, болгону теңдик, укуктарыбыз менен кошо жоопкерчилигибизди дагы билейли деген. Абдан туура айттыңыз. Ырайкандын бир ыры бар. Армияга барбаса, окуп билим албаса, ал бала жөн эле илинип турган калбаса деген. Анысыңардай сөзсүз жигиттер армияга барыш керек. Анан армияда
өзүнүн эрежеси, тартиби бар, катуу тартип болуш керек. Анча-мынча какукус болот, какыс кукус. Анан ошонун баарына ызылдай берген болбойт. Албетте эми чектен ашып кеткен учурларда аны атайын комиссия текшерип тийиштүү жазаларын берет. Бирок армия катуу болуш керек. Армияда тартип болбосо, анча-мынча какыс кукус болбосо, анда ал жөн эле бир эс ала турган же окуй турган жай эмес. Ал жерде кызмат өтөгөндө мындай жигиттер ошон менен бышат. Анан болор болбоско эле коомчулук кээде ызылдап чыга калганда туура эмес. Эми аша чабып кеткен учурларды албетте көз жаздында калтырбай жазалайбыз. Руслан мырза, ушул нерселерди эске алып, армияда катуу тартип болуш керек. 2010 жылга чейин жогорку кеңештин жыйындары өткөрүлүп келген мурунку өкмөт үйүнө бүгүн депутаттар кайрадан чогулушту. Анткени учурда парламенттин жыйындар залындагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу мындан кийинки жыйындар ушул эски өкмөт үйүндө улантылат. Ушул тарыхый жайда жыйын өткөрүү мүмкүнчүлүгү буйруганын айткан төрага алдыдагы отурумдарда да адаттагыдай эле маанилүү маселелер каралаарын билдирди. Биздин негизги жогорку кеңештин имараты болгон ак үйүбүздөгү парламенттин чоң жыйындал залы оңдоо түзөөгө берилди. Буйруса 1 сентябрга карата толук оңдоо түзөөдөн өтүп, заманбап жабдыктар менен жабдылып, толугу менен ишке киришет. Андыктан ошого чейин ушул залда өзүбүздүн отурумдарыбызды өткөрөбүз. Насип экен биздин 7-чакырылыштын депутаттарына дагы ушул тарыхый жайда жыйын өткөрүү буйруган экен. 1,5 ай 1-июлдагы каникулга чейин ушул жерде ар жуманын шаршемби, бейшемби күндөрү ушул жерде жыйын өткөрөбүз. Андан соң жыйында ар кандай маселелер саатында аймактардагы бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлдү. Анда депутат Медералиев мамлекеттик башкаруу системасынын төмөнкү баскычтарында бюрократия өтө күч алганын айтып чыкты. Өкүнүчтүү жагдай мына мамлекеттик башкаруу уюштурууда оңку деңгээл анан төмөнкү деңгээлдер экен да. Бюрократизация абдан жогорку орунда алыптыр. Бир мекеме менен мекеме макулдашып эле иш кагаздары таптакыр жылбайт экен. Өткөндө да сизге кайрылдык элек, бирок сизге формалдуу шаблонный отчет бериптир да, бизге жиберип коюпсуз, окудук да, биз канаттанбадык. Маселе эмнеде турат? Маселе Аксы районунда Кызыл Бейит айылына дегенде бир паром сатып алуу маселеси каралган. Финансы министрлиги макулдугун берип каражатты бөлүп берген. Эми ошону ишке ашырыш абдан оор болду. Ал эми эл өкүлү Марлен Маматалиев айлык пенсия көтөрүлүп жатканы жакшы экенин, бирок кымбатчылык болуп жатканын билдирди. Депутат монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көйгөйдү чечип, бааны негизсиз жогорулаткандарга чара көрүшү керектигин эскертти. Мен ойлойм, бул жерде антимонопольный комитет жана креслолоруна жабышпай, накты ошолор эшикте иштеш керек да. Бүт жерге барып келсеңиз, ошол мисалы 2 эле пример келтирип кетейин. Мына азыр чүйдө нефтебазада дизель 60 сом деп турат. 100 метрден кийин заправкаларда 73 сом турат. 13 сом, 14 сом айырма берип атат. Цемент кымбаттап кетти деп туруп, башка нерселер да кымбаттап атат да. Дагы бир примерди айтып коеюн. Мына кафе ресторандарды карап көрсөңүздөр. Билесиздер, налоговый кодексти биз мурдагы жылы көтөрүп атканда рестораторлар үчүн, мына кафелер үчүн 8%дан 4%га чейин түшүрүп бергенбиз. Ошондо обслуживанияны булар 15%га көтөрүп алгандагы, кийин биз налогду түшүргөндө булар түшүрбөй койгон. Азыр 15% бойдон калып калды. Обслуживание. Өзүңүз эле карап көрсөңүз, тейлөө депчи. Бул да өтө көп акчаны камсыз кылат да, кымбатчылык алып келет бул дагычы. Анан ошол эле тамакты аштардын дагы баардыгы ошол кымбатчылыкка келип туруп келип атат. Ушул жакты бир көзөмөлдөп койсоңуз. Өз кезегинде депутат Бакытбек Марипов Россия Федерациясындагы эмгек мигранттары Кыргызстанга акча которууда кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканын билдирди. Андан сырткары ички авиа каттамдар үчүн авиабилеттин баасы да кымбат болуп жатканына токтолду. Мигранттарыбыздан өтө көп сураныштар, суроолор келип атат. Биз акчаны Россияда иштеген акчаларды Кыргызстанга алып кире албай атабыз деп. Алып келсек эле терроризмге жана башкага деп эле алып коюп атышат деп атат. Ушул алган акчалардагы батыраак текшерип туруп кайра кайтарып беришсе. Андан сырткары мына авиа каттамдар боюнча дагы. Мен бул боюнча бир топ жол маселе көтөргөнмүн. Мына бүгүнкү күндө дагы Бишкек-Ош, Бишкек-Баткен рейстердин билеттери аябай кымбат болуп атат. 6500 сом деген эмне деген акча бул? Аябай кымбат болуп атат. Керек болсо 8000 сомго чейин чыгып кетип атат.
И ал авиа каттамдарга алынган билеттерди кайтарганга да болбойт экен. Возвраты да жок. Ушул боюнча бир протоколдук бир тапшырма берсеңиздер. Ар кандай маселелер саатынан соң эл өкүлдөрү Бактияр Орозовду Илим Жогорку билим берүү жана инновациялар министри кызматына жана Докдуркүл Кендирбаеваны агартуу министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселесин карашты. Анда депутаттар талапкерлерге аталган министрликте кандай реформалар жасай турганына кызыкты. Бактияр Сайпеденович, мына эмгек рыногунун муктаждыгына жараша мына жогорку окуу жайларга реформа кыласыздарбы? Бүгін көріп жатпайсыздар, IT, туризм, жана бир канча тармактар, багыттарды жакшы жолго салыш керек, ал үчүн жакшы кесипке адистер тарбиялаш керек, окутуш керек. Жогорку окуу жайлар тараптан берилип аткан дипломдордун сапатын карап чыгыш керек, деңгээлин көтөрүш керек. Ошол себептен биринчи ошол жогорку окуу жайлардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтиш керек. Мугалимдердин эмгек акыларын көтөрүш керек. Азыр мен суроомо түшүнбөй калдыңызбы? Эми экономист, юрист деп атасыз. Бул экономист, юристтер 30 жылдан бери бизде толуп кетти. Дипломдор чаң басып жатат. Көп экономист, юристтер иштебей эле турат да. Ошон үчүн мен сизге сунушум, мына бүгүнкү күндө керектүү адистерди тарбиялап, реформа кылыш керек. Жаңы окуу жайлар керек болсо ачышыбыз керек да. Ошондой эле депутат Айсулуу Мамашева мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу укугун камсыз кылуу зарылдыгын айтып, бул үчүн жаңы окуу программаларын иштеп чыгуу керектигин билдирди. К сожалению, на сегодняшний день права детей с инвалидностью на образование нарушаются и вообще игнорируются Министерством образования. Я не раз к вам обращалась по поводу этого вопроса, мы даже создали рабочую группу, которая на сегодняшний день работает. И я вам могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день дети с инвалидностью не имеют доступа к образованию. Потому что мы ограничиваем их во всех правах, понимаете? Право на образование, как таковое, для детей с инвалидностью ограничиваем на 100%. Дети, которые обучаются в специализированных школах, говорят о том, что на сегодняшний день там до сих пор советские учебники, советская методика, никаких современных методов. Самая большая проблема в том, что нам обязательно нужна разработка новых современных образовательных программ, внедрение 9 класса вместо 8, специализированное оборудование для лечебной физкультуры, улучшение материально-технической базы специальных школ. Бир катар суроо жооп, сунуштар менен уланган талкуунун жыйынтыгында парламент Бактияр Орозовду Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялар министри кызматына, ал эми Докдуркүл Кендирбаеваны агартуу министри кызматына дайындоого макулдук берип, тиешелүү токтомдору кабыл алынды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Министрликке жактырылды.